Ден Сяопин 306 дарегинде жайгашкан кампада учурда 1000 тоннадай көмүр бар. Өзүңүздөр байкагандай жымжырттык өкүм сүрүп сатып алуучулар жок. 1 сааттан бери байкоо салып, бир гана унаа киргенин көрө алдык. Бул жерде бир жумадан бери күнүнө 30 тоннадай гана көмүр сатылып жатат. Кампанын жетекчилиги былтыр ушул маалда 250 тоннага чейин ташылып чыгып турганын билдирүүдө. Баягыда бир алып келатышкан. Bir günde bir 5-6'dan reis bolup, hazır bolsa birden reis bolup kaldı da. Bir günde? Bir günde bir reis kıyım olsa 2 reis bolup atat. El as mında gelbey atat. Anan ele bir жаңгыр жаап içine soğuk düşüp kalsa bayağı eldim bari üyülüp kalışat. Bayağı lajataş hızı çu. Jayrak kalıp atat. Gün joluga bilbeyim eşe. Men bir günde 3-4 үйгө жеткизип берем. Бул аз да. Az. Андан анча алыс эмес жердеги кампада көмүр үйүлүп турат. Сатып алуучулардын жоктугунан улам 400 тонна кара алтын азайчудай эмес. Элдин көмүрдү сатып алууга шашылбаганында бир гана себеп бар. Суук түшө элек. Былтыр аябай кезекке туруп алышкан, негизи күн сууктугуна байланыштуу. Былтыр бул убакта аябай эле суук болчу. Быйыл момунда күн жылуу болгонго чота элдер келбей атат. Былтыркыдай эч суук болсо, былтыркыдан да көп болот деп атат. Анан ошого байланыштуу эртерээк келип алып алыңыздар көмүрдү. Азыр очерет жок, кенен баары. Кыргыз көмүр ишканасы Бишкектеги 6 жерге кара алтынды ташып келип, атайын бааны бекиткен. Алардын баарында соода солгун экенин көрдүк. Азыр көмүр токтоп калды уже бир жумадан бери бореки күн жылууга байланыштуу. Ошо кыргыз эли менен суранат элек, азыркы күн суукта электе алып алыңыздар. Антпесе баягы былтыркы мурда жылкы көрүнүштөй болуп, ажиотаж болуп, ана маселе жаратылат да. Мына суук түшсө андан да көп очерет көп болчудай болуп калат. Элдер тыгым пайда болупчу. Анан наразычылыктар болуп баштайт, майда алып калдык деп. Бишкектеги мамлекетке таандык кампаларда көмүрдүн наркы 4700 сомдон. Жеке тараптар бааны ага теңдеген жок. Аба ырайы өзгөрсө кардарларыбыз өздөрү эле каптап келет деп суук башталышын күтүп жатышкандай. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.